Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Бақай Шүкіров, спорт департаментінің улуттық спорт ойындары бойынша дирекцияның içindегі атчабыш бойынша адис. Баштыргычы, усулчу. Рахмат сізге. Мына Астанада көчмөндөр ойындары башталган атат 8-інде, бирок бүгүн атчабыш башталды. Тигил Астанаға барыш керек, 8-ine карата. Кандай болду, эмне болду, кайерден башталды? Айтып берсеңер. Рахмат сизге чакыруңузга, арбаңыздар, эл журт менен амандашып алалы. Бүткүл дүйнөлүк 5-чи көчмөндөр оюну бул ирет Казакстанда өтүп атат. 8 сентябрдан 13 сентябрга чейин. Бул ала жастан баштап эле программалары, жоболорунун баары даярдалып, билдирүүлөр берилген. Кудай буйрса мына аз эле убакыт калды, башталарына саналуу күндөр калды дегендей. Тарыхын кайталоонун деле кажети жок, ошентсе дагы айта кетели, бул Кыргызстан биринчи мекени да көчмөндөр оюнунун. 2014, 2016, 2018 жылдары 3 жыл катары менен Кыргызстанда биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну төрөлдү, телчикти, анан дүйнө тарады. Алгач 4-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну Түркияда 2022 жылы өткөрүлдү. Бул 5-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну Казакстанда, Казакстандын Борбор шаары Астанада калаасында şu 8-ден 13-üne чейин өткөрүлүп атат. Ал жерде эми бүгүнкү күндө 80ден ашык спорттун түрү, көп мамлекеттер катышат деген алдын ала маалымат бар. Биз болсо Кыргызстан ошол багытта көп спорттун ошо улуттук түрлөрү боюнча даярдык менен бара жатат. Биз ат чабыш оюндары, өзүңүз айтып кеткендей, ушу ат чабыш оюндары боюнча даярдыктарды көрдүк. Ошол жобо келип таанышкандан бери даярдыктардан өтүп, ат чабыштын баардык түрү боюнча Кыргызстан катышууга даяр. Ачык эле айтсак болот, керек болсо бүгүн 3 сентябрь ат чабыш оюндары көчмөндөр оюнунун алгачкы таймаш мелдештери башталды. Бул эл аралык алкакка кеңири таанымал узун аралыкка ат чабыш деп биз айтып жүрөбүз. Индуренс дейбиз. Улуу дала жоругу деп казактар улуу тала жарышы деген мааниде 500 километр аралыкка ат чабыш уюштуруп, бүгүн 3 сентябрь күнү Чыгыш Казакстан облусунун Ботай аймагында эртең мененки саат 7-де старт берилди. Аттар жөнөдү. Ал жерде 17 команда катышууда, жалпы 17 команда катышып, биринчи чучугулак кармоонун негизинде Кыргызстан биринчи номурду алып, Кыргызстан баштады. Анан алгачкы бүгүн ушу алгачкы 50 километрлик аралыгын чуркап бүттүп, азыр ушул маалда экинчи 50 километрлик аралыкты чуркап бараткан маалы. Мына азыр саат 3-төн өтүп калды да ушул маалдарда. Бул ат чабыштын түрү дүйнө жүзүндө кеңири алкакта тараган. Казакстан бул багытта абдан алдыга кеткен, өнүккөн. Буга чейин Казакстан аймагында, Казакстан кең тала аймагы чоң. Ал жерде алар көп ар кандай ушу дистанцияларды коюп 150 километрге, 300 километрге, 400 километрлерге чейин аттарды чаап жүрүшөт. Анан бул көчмөндөр оюнунун алкагында, ошонун урматында 500 километр деп ат чабыш уюштуруп атышат. 5 күндө. 5 күндө. Бул эми эл аралык тажрыйбадагы өткөрүлүп келген ат чабыш. Анан жазында келген Кыргызстандын мамлекет жогорку бийлик жетекчилеринин дагы колдоосу, ошолордун көзөмөлүндө Кыргызстанда тандоо, аныктоо аттарды алып баруу этабы өткөрүлгөн. Биз 500 километрге эмес, Кыргызстанда 300 километр аралыкка чаап бара турган аттарды аныктадык. Бүгүнкү күндө катышып аткан 5 ат, андан сырткары бир атты дагы кошумча ала жүрүшөт да эреже боюнча. Алар кеткен машина менен. Бул жерден Кыргызстандан булар 28 август күнү эле кетишкен. 28 август күнү эле Кыргызстандан чыгып, ошол Чыгыш Казакстандын Ботай аймагына барып, көчө чучугулак кармап, ал жерден таанышып, билишүү, ал жерде жалпы 17 команда, 17 команданын ичинен 9-у Казакстандын өзүнүн командалары, облустары, 8 команда бул чет мамлекеттерден, сырттан. Бирин Кыргызстан, Венгрия, Түркия,
Иран, анан Африка Республикасы деп та жүрөт. Түштүк Африка Республикасы деп. Анан калганы Россиянын ички мамлекеттери. Кабардино, Болгария, Татарстан, Карачай-Черкес мамлекети. 8. Жакшы. Калгандары Казакстандын. Булар бир күн 100 чакырым чуркайт. Анан түнчүнө салат. Текшерилет, yani ветеринарлар текшерип, эртеси дагы 100 километр ушундайбы? Ооба. 5 күн. Бүгүн саат көчөкү Чучугулак кармоонун негизинде биринчини Кыргызстандын алды бул буйруктан. Саат 7-де Кыргызстандын кое берилди, аркасынан Казакстан, ошо 2 мүнөт сайын. Саат 7-де кое берилген, 7:32-ге чейин, 7-ден 32 мүнөт өткөнгө чейин, ошо жалпы 17 команда ортосунда 2 мүнөттөн аралык менен баары чыгышты. Анан ким качан келгенин алар санап, анан жалпы жыйынтык чыгарат 5 күн ичинде. Жалпы 5 күн ошол 7 күнү ошо Астанага белгиленген жерине барат. Анан ошол жерден атайын тосуп алып, уюштуруучулар, анан ал улуу дала жоругу деп ушул иш-чараны уюштуруп аткандар Кыргызстандан дагы өкүлдөрдү ошо өзүнүн жана калыстык курамына бекитишкен. Анан бул багытта Кыргызстанда такшалган адис, буяга чейин тажрыйбасын өткөргөн Манас Султанов агабыз, белгилүү саяпкер Жеңишбек Батыркулов, мына ушул ат чабыштын бардык түрлөрүн уюштуруу багытында эмгектенип келаткан Айнура Ергешева деген эжелерибиз мына бүгүнкү күндө ушул этапта ошол жакта жүрөт, ошол жерде жүрүшөт. Анан Кудай буйрса эми ошол 17 команданын ичинен Кыргызстанга дагы бир бак жылмайып ийгилик болсун деп биз дагы толкундануу менен карап, улам маалыматтарды алып турган маалыбыз. Сиз да барасызбы Астанага? Биз калган ат чабыш түрлөрүн аныктап алып, Кудай буйрса 8 сентябрларда чыгып калабыз. Себеби бул эми Манас эпосунан бери белгилүү да, бул ат чабыш оюну даңазалуу оюн. Бүгүнкү күндө аламан ат чабышты казак менен кыргыз ушу узун аралык абы даңазал алып чапкан эл, жорго салдырган эл. Ошон үчүн казак мамлекети 5-бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун ат чабыш оюндары менен баштап, кайра аламан ат чабыш менен жыйынтыктап атат. Негизи расмий ачылышы 8 сентябрь күнү, расмий жабылышы 13 сентябрь күнү. 13 сентябрь күнү жалаң ат чабыш оюндарына берилген ал күнкү убакыт. Ал күнү жана казакча ушкырбайге, кыска кыргызча айтканда кыска аралык ат чабыш, гладкий скачка деп белгилүү термин, бүткүл дүйнөлүк эл аралык алкактагы ат чабыш оюндары. Мына саат 9-дарда 13 күнү ошо Казанат, Астанадагы Казанат ат майданында кыска аралыкка жана 2 жаш кунандардын чабышы менен башталат. Андан кийин 3 жаш быштылардын чабышы, андан кийин 3 жаш жана андан жогорку урактагы күлүктөрдүн жарышы кыска аралыкка. Андан кийин жорго салыш, кунан чабыш, топ байге, анан аламан ат чабыш менен жыйынтыкталат. Биз ошол жана аламан, жорго, кунан, топ байгенин аныкталган аттардын күлүктөрдү, жорголорду алып алып, Кудай буйрса 8 сентябрда жолго чыгабыз деген. Аргымактар кантип тандалды? Кайсы жерде өскөн, кантип тапталган, Кыргызстандын намысын коргогон аргымактар? Эми аргымактар деп жалпы аргымак, тулпар деген бул өзүнчө чоң, өзүнчө чечмелене тургандар. Биздин көчмөндөр оюнуна 5 барып катыша турган күлүк, жорголор, мыктылары ошол Казакстанда өтөт дегенден бери эле быйыл жыл башында ошо февраль, март айларынан баштап эле жобонун негизинде атайын республикалык ат чабыш оюндарынын боюнча Аргымак федерациясы бар. Анын жетекчиси ушул Аргымак ат чабыш оюндарын өнүктүрүүгө чоң салымын кошкон Самаев Урмат Оозбекович президент. Ошол президенттин жана Кыргызстандагы 6 облус, 2 шаарда Аргымак федерациясына тиешелүү федерациялар бар. Мисалы үчүн Талас облустук Ак Кула федерациясы, Ысык Көл облустук Камбар Ата ассоциациясы, Чүй облустук Тел Тору федерациясы, Ош облустук, Нарын облустук, анан Чүй айттым, ушул 6 облус. 6 облус. Андан сырткары Бишкек шаардык жана Ош шаардык федерациялардын жетекчилери менен чогулуп, жыйын куруп, Казакстандын жобосу боюнча алар Кыргызстанга 3 гана атка
3 күлүк аламанга. 3 топ. Бул топ байге кунан чабыш менен аламан чабыштын ортосундагы ушу Казакстанда кеңири өнүккөн ат чабыштын түрү. Казак боордоштор бул топ байгени ушул көчмөндөр оюнуна кошушту. Ошол топ байге аламан, кунан чабыш, анан жорго, бул чоң жорго. Мына ушул 4 түр боюнча 3төн атка жободо бизге сунушташты. Анан ошол 3төн атты кантип аныктайбыз деп жалпы республикалык жыйын өткөрүлгөн. Жана мен айтып аткан облустук федерациялардын жетекчилери, белгилүү ардагер, учурдагы саяпкерлер баары бир канча жолу чогулушуп, ошо аттарды аныктоо, тандоо жыйындарын өткөрүп, Ноорус майрамы 21 март. Мына ошо биринчи тандоо ошол Ноорузда болсун. Экинчи себеби ал маалда комплекстүү иш-чара улуттук майрам өтөт да, ошондо сөзсүз ат чабылат. Жалпы республиканын баардык аймагынан келет күлүк жоргонун баары. Ошол биринчи тандоо ошол болсун. Экинчи тандоо бул 9 май улуу жеңиш майрамына карата. А 3-чү тандоо бул июнь айынын аягы, июль айынын башында туристик сезонунун ачылышына карата ошо Аргымак Федерациясы тарабынан жыл сайын календардык планга кирген. Ошо мамлекет спорт улуттук түрлөрү жана дирекция тарабынан каражаты бөлүнгөн бир ат чабышыбыз бар. Ушул 3 ат чабыш менен мыктыларды аныктайлы деп атайын федерациянын жетекчилиги, атайын курам түзүлүп, ошол жерде мыкты болгон, жеңүүчү болгон аттарды аныкталды. Анан эми мунун бир өзгөчөлүгү бар да. Бул эми жылкы баласы, бул сүйлөй албайт, тили жок. Анын жазкы абалы, жайкы абалы, күзгү абалы кандай? Мунун баары кылдат саяпкердин гана көз алдында. Саяпкер гана билет. Ал киши болсо айтмак, мен бутум ооруп атат, ичим ооруп атат деп. Анан ошол аттын келаткан канча жылдан берки мындай бир жүрүшүн, характер, мүнөзүн, шайын, ал акыбалын ошону аныктап турган саяпкерлер аныктап айтат. Анан ошол кунан чабыш боюнча ошо 9 майда жана туристик сезонунун ачылышында өткөрүлгөн кунандар аныкталды. Буюрса учурда даярдыгы жакшы, Кудайдан сурап атабыз. Топ байге жанакы ортодогу аралыкка чуркай турган топ байге боюнча 9 майда жеңүүчү болгон күлүгүбүз баратат. Анан дагы бара турган күлүктөр, мисалы үчүн туристик сезонунун ачылышында чабылган ат кичине жабыркап калып, ал бара албай калды дагы, кайра дагы бир тандоо өткөрүүгө туура келди. Бул бир кишинин чечими эмес да. Муну жанакы жалпы саяпкерлер, бул мамлекеттин туусун көтөрүп, Кыргызстандын желегин желбиретип, намыс үчүн бараткандан кийин ошо Аргымак Федерациясы жана жалпы республикалык Аргымакка тиешелүү федерациялар, облустар баары бир жеңден кол чыгарып дегендей бир максатка биригип, анан акылдашып чечишти. Ошо 15 август эң акыркы аныктоо тандоо болду. Ошондо бир атыбызды 15 август күнү аныктадык. Ал дагы мыкты. Кыргызстандын аймагында жакшы байгелерди алып жүргөн Темирлан деген жигиттин Алтын кыз деген бир жакшы күлүгү бар, үмүт артып турабыз. Ошо менен топ байгенин күлүктөрү ошондой аныкталды. И аламандын аттары дагы мына ошондой аныкталды. 3 деп кич менен, 3 деп кич менен. Анан жалпы чечим менен мыктаттарды катыштырбай эле ошо тияк алып барып даярдоо боюнча. Бул эми көпчүлүк көргөндөн кийин диванга отуруп алып кыйын болгон кишилер көбөйүп кеткен заманда алар айта бериши мүмкүн, бул эфирден кийин деле айтышы мүмкүн көптөрү. Бирок ошо аттын ал акыбалын билип турган бул саяпкер атын билет. Өзүнүн эмеси барбы? Саяпкери. Азыр ар бир жанакы барат деген аттардын, жорголордун саяпкерлери уктаган жок. Ошо аттын көзүн карап 24 саат бою жанында айланып аткан учур. Анан эми бул башка оюн болсо жөн эле барып келчү эмес. Бул деген мамлекеттин намысы, көчмөндөр оюну Кыргызстандан чыккандан кийин анан тегилеген боордош Казакстанда болгондо да Борбор шаарында өтүп аткандан кийин мунун баары чоң даярдыктан өтүп, даярданып аткан маалыбыз. Дагы деле болсо Кудай деп ушул кырсыгы жок, аман эсен жетип барып, анан Кудайдын буйруганын көрүп, бир кубаныч менен келели деген үмүттөбүз. Жалпы Кыргызстандагы абал кандай мына аттарды даярдоо боюнча? Эл аралык эмелерге катышпайт го Кыргызстан жанагы Европадагы чоң мелдештерге?
азырынча катыша элек. Азырынча катыша элек, бирок Кыргызстанда ошол эл аралык Европага деп калдыңыз, аяка катышыш үчүн Кыргызстан кыска аралыкка ат чабыш менен гана катыша алат. Улуттук аламан, топ байге, жорго, кунам менен биз бул казак-кыргыз ортосунда гана азыр бүгүнкү Алардан да жок, узун немеге. Канча километрге чуркайт ошол жакта катта? Аякта 1600, 2400 эми баягы коюлган аралык дистанцияга байланыштуу. Мисалы үчүн Казакстан бул багытта алдыга чыга алды. Мына өткөн жылы Кабирхан деген казактын күлүгү ошо Дубайда чуркап ийгиликтерди жаратты, коомчулукка кеңири эле маалымат тарады. Мисалы үчүн бул багытта Казакстан алдыга сурулуп чыкты десек болот. Ал эми биздин Кыргызстанда кыска аралыкка ат чабыш боюнча федерация 2 жыл болду ачылганына. Эмтеп азыр мына там-туң басуу, жолго түшүү маалында. Андыктан ошо өзүбүздөгү таза кандуу күлүктөрдү жана жаңы кыргыз породасындагы күлүктөрдүн жарыштарын 2 жылдан бери кичине байге коюп, уюштурулуп, жолго коюлуп келатат. Анын алдында Европага, эл аралык алкага чыгыш үчүн каржы, колдоо абдан керек, өтө керек. Алар чуркай турган ат майдан дагы мыкты болуш керек. Аны үчүн жанакы аттар кирип чуркай турган старт бокс дегендей көп маселелер чечилиш керек. Бирок Кыргызстан департамент, дене тарбия жана спорт департаменти, анын алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынан мүмкүн болушунча колдон келишинче сүйөмөлөп, байгесин берип, кичине 2 жылдан бери элден калбай аракет кылып атабыз. Анан буюрса келечегинде жакшы каржы, жакшы колдоо болсо, биз деле ошол Европага чейин барып, Дубайга чейин барып ат чапсак эмнеге болбосун. Биз эми кыргыз деген ат кармаган, аттын туягынан кулагына чейин карап билген, камчы менен адамды мындай түшүнгөн элбиз да. Анан болгону ал Европа өнүккөн жерлердеги чуркап аткан аттардын бизге азыр келек. Эгер ошондой алып келип, ошондой чуркай турган шарт болсо, биздин саяпкерлер мыкты. Бүгүнкү күндө мына 30га жакын бала Европада, Кыргыздын 30га жакын Европа мамлекеттеринде, Францияда, көбүнчөсү Польшада, Чехияда, Англияда эмгектенип атышат. Мына ушул адистик боюнча сайыпкерлик, жакей, ат чабыш, чабандиктик, жакейлик боюнча. Мына быйыл болгон Польшанын 1-2 байгелеринин баарын бүт ошо кыргызстандык балдар утуп атат. Алар ушу Кыргызстанда төрөлгөн, Кыргызстанда ат чаап чоңойгон, анан алардын атка тың экенин көрүп билип, Европа мамлекеттери ошол жана ошол балдарды келишим менен, ар кандай шарттар менен алып барып иштетип, бүгүнкү күндө кыргыз балдар. Бирок жылкылар тияктыкы. Жылкылар аяктыкы, уюштуруу иштери байгеси аяктыкы болгону ошону чаап байге алып барып аткан биз кыргыз балдар. Алар баягы жеңил болуш керек да. Бул эми саяпкер мыкты болсо, атты билип турса, мыкты таптаса, ат мыкты болуп турса, анан ошол саяпкер менен аттын мыктылыгын чапкан бала билсе, ат эмнени сезип турат, кайсы жерден кое бериш керек, кайсы жерден тартыш керек, сөзсүз түрдө ал ийгилик жаратат. Бир организм болуп үчөө саяпкер, жылкы, чабандес үчөө бир жерге топтогондо ал ийгилик сөзсүз жаратат. Аттын сырын жакшы билбей саяпкер таптаса, ат ичинен кыйналып турабы, же бир нерсе жетишпей турса, чаба турган бала корксо, тартса, же бир ар кандай болсо, ал ийгилик жаратпайт да. Ошон үчүн үчөөнүн ою бир жерден төп чыкканда, ал сөзсүз түрдө ийгилик жаратат. Анан жанагы ооруп турса деп атпайсызбы? Астанага тиги ошол Кыргызстандан бара турган жылкылар үчүн өзүнчө дагы чөптү, эмнени жей турган немелерин алып кетип атат, бияктан. Бул эми эл аралык чоң алкактагы иш-чара болуп атат. Ошо Казакстанга ошо бул жерден бир эле күлүктөр эмес. Бул жерде башка көкбөрүнүн аттары бар, көк парга чаба турган аттар бар, тиги ойной турган. Жана тыйын эңмей кыз куумай, эреңиш тын аттары бар. Анан ат чабыш ошо биздики. Мисалы үчүн азыр мына бүгүн башталды деп атпайбызбы? 3 күнү жана Ботайда. Ал жерге 6 ат 28 августта кеткен. Калган аттар Кудай буйрса 8-и 9-дар менен чыгат. Анан 8 үчүн 8-и 9-дар менен чыгат. Ага чейин деле барса болмок деген дагы бир ойлор айтылып атат. Муну саяпкер билет. Саяпкер ошол 13-чү сентябрга чуркаганга даярдап атат. Анан ошо жол шарты бара тургандардын баары ошого тиешелүү да. Бул кошумча маалымат иретинде айтып кеттим. Ошо алып келүү жагы ошо мамлекет тарабынан өткөрүлүп атат. Жем чөбү, дары дармеги, транспорту буюрса ошо мамлекет тарабынан камсыздалып атат.
буюрса алдыңкы каттар болсо кетти. Биз уккандан көчө көкбөрүнүн алгач каттары кетти деп угуп атабыз. Эмне менен барат? Транспорт менен. Тиги авто жанагы атайын бир эмелер менен. Автоканевоска, ат ташыгычтар деп багып. Каневоска деп коёбу. Эми булар эл аралык алкакта. Себеби бул эми кошуна мамлекет. Буга чейин деле барып келип, көкбөрү тартып ат чаап, жорго салдырып барып келгенбиз. Жалпысын айтып берсеңиз, мына кыргыздар кандай жарыштарды өткөрөт? Жана Кулан чабыш деген бар. Сиз жана башында айтып кеттиңиз, башында да айттым, кайра дагы ошону чечмелеп айтып берейин. Бүгүнкү башталган иш-чара бул марафон жарыш. Күнүнө 100 километрден 5 күн. 500 километрге күндө 100 километрден. Ал 7 күнү жыйынтыкталат. Бул ат чабыштын башка түрү. Бүгүнкү күндө эл аралык алкакта андай жок. Мындай жакшы жолго коюлган. Биз Кыргызстанга катышып атабыз. Мени кайталабай эле коеюн, айттым окшойт. Экинчи ат чабыштын түрү бул кыска аралык ат чабыш. Жана мен айткан Европадагы бүткүл дүйнө жүзүндө, жана Дубайда, айтмакчы жана Дубайда да биздин балдар кыздар эмгектенип атышат. Ошо ат чабыш, ошол жакта ийгилик жаратып атышат. Кыргызстандын чемпиону болгон көчмөндөр оюнунда 2018-жылы Назик Бурганакова деген кызыбыз бүгүнкү күндө Дубайда иштеп атат. Мындай жакшы ушундай самалыктарыбыз бар да. Эмнеге келейин? Тиги 13 күнү Астанада чабыла турган кыска аралык ат чабыш. Бул 2 жаш кунандардын жарышы, бул кыска аралыкка. Ал жерде казак жобо боюнча Кыргызстанга 2 канат берилген. 2 жаштагы кунандардан 2, 3 жаштагы быштылардан 2, 3 жаштан жогорку жаңасы жана андан жогорку урактагы бүлүктөрдөн 2. Кыска аралыкка 6 ат чуркайт. 3 дистанцияда 6 ат чуркайт. Жорго биринчи берилген Казакстандан келген жобо боюнча 3 жорго уруксаат берилген. Анан акыркы учурларда август айынын баштарында Урмат Обозбековичтин дагы кайрылуусу менен дагы айтуулар менен казак тарап бизге 5 атка квота берди кайра катышууга. Анан ошол максатта Кыргызстан 5 жорго катышкан атат буюрса. Ал 5 өтең жана буга чейинки Ноорузда, 9-майда турист сезонунун ачылышында биринчи келген жана экинчи келген жорголор аныкталып 5 жорго барат. Беркиндей жанагы иштер сыяктуу да болот да, ошо 13-үндө. Жок, 13-үнө чейин. Ага чейин. Мисалы үчүн көкбөрү эки түрү болуп атат көкбөрүнүн, көкбөрү менен көкбөрү. Көкбөрү жана көкбар. Алар 13-үнө чейин эле болот. Биз уккан маалыматтан көкбөрүнүн финалы ушу 12 сентябрь күнү болот болуш керек. Кыргызча көкбөрү болот. Жана тайгазандар менен, тайгазандар менен. Ти көкбар болсо эме тайгазан. Алар 13-үнө чейин эле болот. Эки башка команда. Же ошол эле жок, эки башка, эки көкбарга, көкбөрүгө даярдалып. Кыргызстандын эки башка эме болду, топ даярданып командалар. Эми аны баягы көкбөрүнүн сыртындай алар өзүнүн аракеттерин кылып атат. Мен алар үчүн сүйлөгөнүм. Талаш болдубу? Казактар баягы келгенде, бияка келгенде мындай болбойт, тайгазандын кереги жок дегендей сыяктуу. Бул убакта талаш эле болуп келатат. Анан эми акыры ынтымактоостук менен бир пикирге келишип, бир аягы жыйынтыгы жакшы болот деген ой. Себеби көкбөрү оюнунун деле ээси Кыргызстанда. Тайгазан Кыргызстандан башталган. Аны канча адамды, көрөрмандарды шыктандырды, суктандырды. Бүгүнкү күндө көкбөрүнү канчалаган мамлекеттер көрүп кызыгып атат. Мына биз уккандан деле ушу Америка, Өзбекстан, Түркия, Россия мамлекеттери ушу көкбөрүгө катышкан атат. Албетте ушу көкбөрү федерациясынын жетекчилеринин дагы мындай бир аракеттери да бул. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын айрым алыскы айылдарында мектеп жок болушу мүмкүн. Бирок ошол айылда Тайгазан менен мечит сөзсүз бар да. Анан жанагы жаңы кыргыз породасы деп атпайсызбы? Ошо асыл тукум боюнча кандай азыркы Кыргызстандагы абал өстүрүп атканы? Бул качан чыккан жанагы новокиргизская порода деген? Бул эми Союз учурунда эле Кыргызстан Союз учурунда мыкты ат чабыш багытта өнүккөн да, ошол кезде ошол жана кыска аралык өнүккөн. Андан кийин Союз тарады, көп нерселер талкаланды. Ипподромдор, жылкы заводдордун деле ал акыбалы азыр бүгүнкү күндө 54-жылкы завод иштеп атат да Чолпонтода. Калган жерлердин баары эле жок.
Анан ошолдон калгандарды кайрап, курап, бириктирип, мындай ушу кыска аралыкка жаңы кыргыз породасы деп чыгарып атат. Эми буга дагы бир мамлекет тарабынан анан ошо адистердин аябай көп колдоосу керек. Негизи эле жалпы ат чабыш багытында эгер кыргыз жылкысын өнүктүрөбүз десек, бул чоң программада иш алып барыш керек. Анан биз эми бүгүнкү күндө ааламдашуу шартында буйруган байге буйруган ат менен элден калбай оокат кылып аткан учур. Биздики 3 мүнөттөй калыптыр убактыбыз. Негизги жыйынтыкты кандай деп чыгарсак болот мына көчмөндөр оюнунун алдында? Бүгүн башталды, биринчи мелдеш. Бүгүн башталды. Эми 7 күнү ушул марафондогу аттарыбыз байыга алса экен. Ал жерде жөн эле аттар чуркап аткан жок. Казактар буга чейин көп даярдыктардан өткөн боордоштор, алар такшалып калган, көп рет өткөрүп, ошол жерде мыктысы жеңсин. 7 күнү ошол мыктысы жеңсин. Сөзсүз ошол жеңиштин арасында кыргыз биздин дагы күлүктөрүбүз болсун деп тилек кылалы. Ал жетсин деп билинет. Жалпы эле канча көчмөндөр оюнуна катышып аткан оюндун түрлөрү болсо, ошонун баары кырсыгы жок. Мыктысы, балбаны, татыктуусу жеңген, таза таймаш болсо деп тилек кылабыз. Калыстар жакшы иштеп берсин деп тилек кылабыз. Анан эми биз ат чабыш деп, жорго деп, кыска аралык ат чабыш деп, аламан деп жүргөн топ болгондон кийин биз албетте өзүбүздү сүрөйбүз. Мыктылары жеңсин. Ошо кунан чабышыбыздан, топ байгебизден, жоргодон, аламан ат чабыштан мыктыларыбыз чыксын. Бир нерсе бар эми ал жерде Казакстан өткөрүп аткан үчүн талай эс алардын бир 40-50-60 жылкысы чуркаса арасында биздин 3-4 ат чуркап атат дегендей. Анын баары буйруктан эми ал. Ушул оюндарда ат чабышты эң негизги түрү оюндардын деп айтсак болобу? Казак тарапта ат чабыш аламан биринчи орунда турат, бул талаш жок. Ошон үчүн жана ат чабыш менен баштап ат чабыш менен жыйынтыктап атат. Эң оюндун жыйынтыктоочу бөлүгү аламан ат чабыш болуп атат. Казак кыргыздын тарыхтан бери, Манас эпосунан бери келаткан бул чоң орду бар да ат чабыштын. Анан биз ошону намыстуу мындай аябай ким биринчи чыкса көпкө ата калган көп жылдарга ушундай оюнда ат чабыш. Сөзсүз да, бул намыс да. Биз эми Манас миңде Кемел Исманалиев дегендин Дерская деген күлүгү менен Манас миңде биринчи келген да. Ушул күнгө чейин даңазада тарых. Мисалы үчүн ошо Кемел Исманалиев мамлекет тарабынан бир мындай сыйлык деле алды элек билбейм, бирок анын жеңиши бүт Орто Азияда ушул күнгө чейин айтылат. Канча жыл бою? 95-жылы тууп алган. Ошол эле Дерская деген күлүгү менен 1996 жылы Жамбыл Жабаевдин 150 жылдык мааракесинде дагы барып биринчи орунду тууп алган автомашина. Мына ушул экөө эле ал кишинин тарыхка мындай даңазалып атын киргизген. Ордун тапкан. Анан аламан ат чабыш. Негизи эле ат чабыш түрлөрү бул казак кыргыздын ортосунда эки эл ынтымак менен достошуп, барышып, келишип дайыма ат чаап турат. Мына 31-август күнү эле Чолпон Ата шаарына казак боордоштор келип, бир 3-4 жорго, 4 аламанга аттарын кошту. Бул жакшы көрүнүш. Биздин вактыбыз аяктап калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Бакай Шүкүров болду. Ат чабыш боюнча адис машыктыргычы. Рахмат. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.